Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектеби кыргыз тили сабагы 6-класс аткарган Абдыбачаева Айзада. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы кесиптик сөздөр жөнүндө таанышабыз. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Кесиптик сөздөр тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Бүгүнкү сабакка байланыштуу көнүгүү жумуштарын аткарасыңар. Өнүктүрүүчүлүк максаты сөз байлыгын өстүрүүгө, тапкычтыкка үйрөнөсүңөр балдар. Тарбия берүүчүлүк максаты келечекте бир кесиптин ээси болууга жана ар бир кесип ардактуу экенин билебиз. Бүгүнкү сабакта биз кесип деген эмне жана кесипке байланыштуу сөздөр менен таанышабыз. Кандайдыр бир өндүрүштүн, чарбачылыктын тигил же бул тармагында иштеген адамдар тарабынан ошол өнөрчүлүктө колдонулган сөздөрдүн тобу кесиптик лексика деп аталат. Алар күндөлүк турмушта анчалык кеңири колдонулбайт. Кесиптик лексика адабий тилдин лексикасына кирет. Кыргыздар байыркы мезгилдерден бери эле мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, кол өнөрчүлүккө, пахтачылыкка, аңчылыкка жана балыкчылык сыяктуу ар түрдүү кесиптер менен күн өткөрүп келишкен. Ошон үчүн кыргыз тили ар кандай кесипке байланышкан сөздөргө бай. Мисалы, килемге байланыштуу көк килем, түк килем, ай көчөт килем, табак көчөт килем жана башка сөздөр кирет. Оюларга байланыштуу ыскыт, жээк, жөрмөмө, терс кайык, чычкан изи жана башка. Балыкчылыкка байланыштуу тор, кайырмак, чабак, көк чаар, сазан, ит жабак. Өтүкчүлүккө байланыштуу сөздөргө таштаман, аккыт, така, конч, ыскыч, кежиге. Ал эми аңчылык жана мергенчиликке байланыштуу сөздөргө капкан, мылтык, тузак, шыралга, айдакчы. Ошондой эле медицина кызматкерлерине байланыштуу сөздөргө доктор, иод, хирург, бинт, операция. Булардан башка мугалимдик, жумушчулук, жазуучулук, сүрөтчүлүк кесиптерге байланыштуу сөздөр да кирет. Жогорудагы теманын негизинде эми балдар көнүгүүлөрдү аткарабыз. Бул көнүгүүдөн силер кашанын ичиндеги сөздөрдү кайсы кесипке байланыштуу экенин туш-тушуна жазып чыгасыңар. Бул сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, кайсы кесипке байланыштуу экендигин аныктап чыккыла балдар. Сабагыбызды жыйынтыктоо үчүн төмөндөгүдөй суроолорго жооп бересиңер. Кесиптик сөздөр деп эмнени айтабыз? Кесиптик сөздөр күндөлүк турмушта кеңири колдонулат бекен? Кайсы кесипке байланыштуу сөздөрдү үйрөндүңөр? Ушулардын баардыгын эсибизге салабыз. Үйгө тапшырма
330 көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарып келесиңер. Көңүл бурганыңарга рахмат.